Өсүмдүктөрдүн физиологиясы боюнча лабораториялык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз өсүмдүктүн тамырынын өсүүсүндөгү кычкылтектин зарылчылыгын аныктоо. План боюнча 3 иш аткарабыз. Биринчи бул тамырдын өсүүсүндөгү кычкылтектин таасирин аныктоо, экинчи дем алуу процессиндеги ферменттерди аныктоо. Биринчи тамырдын өсүүсүндө кычкылтектин зарылчылыгын аныкташ үчүн биз төмөндөгүдөй тажрыйбаны жүргүзүп көрөбүз. 2 банка алабыз дагы. Ага кайнатылган муздак сууну куябыз. Андан кийин мындай 2 өсүмдүктүн бутагын алабыз. Төмөнкү жалбырактарды алып таштайбыз. Көмөтөң. Өсүмдүк сууга чөгөрүлүп кетпес үчүн мындай болуп картондун ортосун тешип туруп тыгыз жабабыз. Экинчи банкага өсүмдүктү албай туруп эле бир аз өсүмдүк майын куябыз. Банкаларды бир нече күнгө коюп коебуз. Тажрыйбанын жыйынтыгы бир нече күндөн кийин билинет. Мында биринчи мына май куюлбаган банкада өсүмдүктүн бутагында бир нече тамырлардын пайда болгондугун көрсөк болот. Ал эми экинчи банкада канча күн өтсө деле эч кандай тамырдын өсүп чыкпагандыгы байкалат. Себеби суунун үстүңкү бетине май куюп койгондуктан өсүмдүктүн тамырынын өсүшүнө керек болгон кычкылтек өтпөй калат. Мындан эмне деп жыйынтык чыгарабыз? Демек, тамырдын өсүүсү үчүн кычкылтек өтө зарыл болуп саналат деп айтсак болот. Тамыр өсүмдүктүн башка органдары сыяктуу эле кычкылтек менен дем алат. Дем алуу процессинде тамырдын клеткаларынын өсүүсү үчүн көп сандагы энергия бөлүнүп чыгат жана аралык заттар тамырдын тиричилик процесстерине жумшалат. Эми экинчи ишибизге өтсөк, бул дем алуу процессиндеги дегидрогеназа ферментин аныктоо. Ал үчүн 2 пробирка алабыз. Ага мурдатан даярдалган дрождун сахарозадагы эритмесин, суюлтулган эритмесин куябыз. Пробирканын бирөөсүн 5 минутага чейин ысытабыз, ферменттерди бузуу максатында. Андан кийин муздатабыз. Андан ары 2 пробиркага тең 3 тамчыдан метилин көк боегун тамчылатып коебуз дагы 40-45 градус температурадагы суу банясына жайгаштырабыз. 2 пробиркадагы эритмелердин түсүнүн өзгөрүүсүн салыштырабыз. Мында биринчи пробиркадагы ысытылбаган пробиркадагы метилин көк боегунун түссүздөнгөндүгүн байкоого болот. Себеби бул жерде дегидрогеназа ферменти сахардын кычкылдануусунан сутекти метилин көк боегуна ташыгандыгы менен түшүндүрүлөт. Ал эми экинчи пробиркада, ысытылган пробиркада эч кандай түссүздөнүү жүрбөйт. Себеби аны ушу кайнаткан мезгилде ферменттердин бузулгандыгы бул түссүздөнүүгө өтпөгөндүгү менен түшүндүрүлөт. Ошентип жыйынтык чыгарсак, дегидрогеназа ферменти дем алуу процессиндеги кычкылдануу кабына келүү процессинде катышуучу фермент болуп саналат. Андан кийинки тажрыйбабызга өтсөк, азыр биз бул тажрыйбабызда каталаза ферментин аныктауну үйрөнөбүз. Ал үчүн бир картошканы алып туруп, аны тазалап, теркадан өткөрүп, марлиден мындай согун алып алдык. Андан кийин картошканын согуна
3% суутектин кошкучулугунан бир нече тамчы тамчылатабыз. Бул жерде жакшылап байкасаңар, эритменин көбүктөнө баштагандыгын көрүүгө болот. Бир нече убакыттан кийин байкаганда мындай болгон көбүк пайда болот. Биз буну тажрыйбага чейин жасап көргөнбүз. Демек, жыйынтык чыгарсак, картошканын түймөгүндө каталаза ферменти кармалат. Аны биз жогорудагыдай жол менен аныктап алсак болот.